Бул видео сабакта 83 менен 25-тин айырмасын табабыз. Башкача айтканда 83-төн 25-ти кемитебиз. Бул кемитүү амалын аткаруу үчүн биз 3 түрдүү жол колдонсок болот. Биринчи эле жол бул мамыча түрүндө кемитүү. Демек 83-төн 25-ти кемитүү үчүн бул сандарды бири-биринин астына жазып алсак болот. Эми кеттик биринчи ыкма мамыча түрүндө. Мамыча түрүндө кемитүү үчүн бирдиктерден бирдиктерди кемитебиз, ондуктардан ондуктарды кемитебиз. Биздин учурда бизде 3 бирдик бар. Ылдыйда 5 бирдик бар. Ошол 3 бирдиктен 5 бирдикти кемитишибиз керек. 3төн 5ти кемите алабызбы? Жок, кемите албайбыз. Анда биз бул жердеги ондуктардан жардам сурайбыз. Бул 3 бул жерден жардам сурайт. Демек, bizde 8 onduk var. Ошол 8 onduktun 1 onduğun bul жакка беребиз. Анда бул жерде 7 ондук калды. Эми ошол 1 ондук деген бул 10 бирдикке барабар. Демек, бул жерге бизге 10 деген сан келди. Жана 3 бар болчу, 10 кошу 3, бул жерде 3 эмес, азыр 13 болуп калды. 13. Эми мына кемите алабыз. 13төн 5ти кемитсек 8. Бул жер 8. Ал эми ондуктарда 7 ондуктан 2 ондукту кемитсек, 7ден 2ни кемитсек 5. Демек биздин жооп 58. Бул сандардын айырмасы 58ге барабар. Экинчи жол кандай болот? Келгенде бул 83 санын канча жазып алсак болот? Ондуктар жана бирдиктерге ажыратып жазсак, 8 ондук жана 3 бирдик. Демек 8 ондук бул 80. Бул 80ге барабар. Ал эми 3 бирдик бул 3кө барабар. Демек, мен 83-тин ордуна 80 кошу 3 деп жазып алдым. Ал эми 25-тин ордуна биз 2 ондук 5 бирдик. Демек, 2 ондук бул 20. Ал эми 5 бирдик бул 5. Демек, бул жер 5. Эми демек ушул эки санды кошкондо 20 кошу 5 бул 25-ке барабар. Биз бул сандардан 80 кошу 3төн 20 кошу 5ти кемитишибиз керек. 20 кошу 5ти кемитүү үчүн биз биринчи 20-ны кемитип, андан кийин 5ти кемитсек болот. Демек бул жердеги белгини алып, мен анын ордуна кемитүү белгисин койсом болот. Демек бул сандан биринчи 20-ны кемитип, андан кийин биринчи 20-ны кемитип, андан кийин 5ти кемитсек болот. Кеттик анда кемители, 3төн 5ти кемите албайбыз. Дагы деле бул ондуктардан 80ден жардам сурайбыз. 80ден биз 1 ондукту ал жакка жиберебиз. Ошондо бул жерде 80 эмес 70 калды. 10 бул жакка келди. 10 келгенде 10 кошу 3 бизде 13 болуп калды. Эч нерсе өзгөргөн жок. Анткени 80 кошу 3 бул 83 болсо, 70 кошу 13 деле 83кө барабар. Биз бир гана өзүбүзгө ыңгайлуу боло тургандай кылып, бул жерден 80ден 10 санын бул жакка жибердик. Демек 13төн 5ти кемитсек, канчага барабар? Оба, 8ге барабар. Ал эми 70тен 20-ны кемитсек, анда бул 50гө барабар. Демек 50 кошу 8 биздин жооп. Туура 50гө 8ти кошсок 58. Бул экинчи ыкма. Келгиле эми үчүнчүсүн карап көрөлү. Үчүнчүсүн разряддык аталыштары боюнча жазып алсак болот. Демек бизде 83 санында 8 ондук жана 3 бирдик бар. Демек 3 бирдик бар. Ал эми 25 санында 2 ондук жана 5 бирдик. Демек бул жерде 2 ондук жана 5 бирдик бар. 5 бирдик. Бирок биз бул сандарды кемиткенибиз үчүн бул жерде мен эки жерге кемитүү белгисин коюп алам. Демек, биз 8 ондуктан 2 ондукту кемитебиз, а 3 бирдиктен 5 бирдикти кемитебиз. Бирок 3 бирдиктен 5 бирдикти кемите албайбыз, анда бул жерден 1 ондуктан жардам сурайбыз. Демек 8 ондук болчу, анда бул жер 7 ондук болот. Ал эми 1 ондук бул жака келди. А 1 ондук бул жака жазып алсам болот. 1 ондук бул 10 бирдикке барабар. 10 бирдикке барабар. Демек бул жерге 10 бирдик келди. 10 бирдик кошулганда жалпы болуп 13 бирдик болот. 13 бирдик. Эми ушул 13 бирдиктен 5 бирдикти кемитсек, бизде 8 бирдик. 8 бирдик. Ал эми 7 ондуктан 2 ондукту кемитсек, 5 ондук. Мына, демек
5 ондук кошуу 8 бирдик, бул биз билебиз. Демек ондуктар разрядында 5 болот, ондуктар разрядында 5, ал эми бирдиктер разрядында 8. Бул деле 58-ге барабар. Демек айырманы табуу үчүн 3 түрдүү жол менен чыгарсак болот.